журтуңду таза кармап. Tüy ayılında облус жетекчиси Уланбек Далиевдин эл менен жолугушуусу болуп өттү. Президенттин Ысык Көл облусунда кыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев Түп район эли менен жолугушуу өткөрүп, район ичиндеги көйгөйлөр талкууланды. Жыйын район жетекчиси Каныбек Адиевдин жарым жыл аралыгында аткарылган иштер жөнүндө баяндамасы менен башталып, жыйынга ар аймактардын башчылары, Түп айыл өкмөтүнүн башчысы Эрлан Чоркозов жана башка мамлекеттик мекеме, ишканалардын жетекчилери, кызматкерлердин катышуусунда өттү. Негизги суроолордун катарында таза суу, жол, азык-түлүктүн баасы жана тазалык маселеси каралды. Ошол эле учурда мамлекеттик жана менчик автобекеттердин иштөөсү жөнүндө сөз козголуп, ал жерде жаралган көйгөйлөрдүн чечилиши тийиштүү текшерүүлөрдөн кийин гана мүмкүн экендиги белгиленди. Аны менен катар айыл тургундары буудайдын баасы төмөн болгонунан нараазычылыгын билдиришти. Анда антимонополия кызматынын өкүлү жооп берип, баалар базардагы суроо талапка байланыштуу болоорун айтып, аны толук түрдө көзөмөлдөө мүмкүн эместигин билдирди. Экономика шартында иш жүргүзүп аткандан кийин ушуга чейин чийки сүттүн баасын мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт. Анан жакын арада эле Бишкекте Минсельхоз, мул заводдор биздин центральный аппаратты чоң жыйын өткөзөт. Ушул жерде Минсельхоз өзүнүн бир тарифный сеткасын разработка кылып сунуштады. Сүттүн баасы жирностуна карата басын прилагать этишти да. Эми жакын арада ошонун чечимин жогору жактан жатабыз. Өзүбүздүн балданышыбызга жараша иш алып барабыз. Бул данегиндин баасы боюнча арпа буудайдын арзан болуп турганда жакшы болот эми берсетичи. Канча болот атасыз? Же спекуляция жүрүп атабы? Тигилер арзан сатып алып, кайра кымбат сатып. Эми жок. Базарда өтпөйт. Арпа толсо. Бул кымбат, буудай арзан. Базар экономикасын айтып атпайбы. Баалар базарда спрос предложение карата түзүлөт. Мамлекетке иш албайт. Спрос болсо баасы көтөрүлөт, спрос жок болсо баасы түшөт. Биз муну карайбыз. Комиссия чыгарам. Эгер арзан алып, кымбат сатып аткан болсо, бул боюнча иш алып барабыз биз. Ордон спекуляция кылып аткан болсо. Arz arbanızı aytıp alalı edip, hem arz terimiz, men uşul ele Tüy ayılının pensiyonerkasımın mındaysa aytkanda. Sayısat menen işim yok, janagı hakim aytkan prosentler menen da işim yok. Birok sayız кезде başka çelep bizdin Türk. Bul gelecekte kadar işitlep atan 2 ay oldu bizdin Türk'ten ıldı jagı, tömen jagına su barbayt. Başında öyle şunday oldu, dağılı su yok. Canak Araplar çıkarıp bergen vodoprovod var ele köçöbüzde. Aldan akışıp kaldı. Emi canak su sağan tağınday oldu жүрөбүз. Bir-birimizden su surayısay, konup getir bir çayını galene beretir su der. Mana uşunday ahvalga jetip kaldı. Anan, algı maklen bolotken sunu uvada veriyortasızlar. Tigin aytaz, bunu aytaz, bağırın ele uvada veresizler. Mança prosent boldu. Mana ki jana bizdin ayыл өкмөт айтып атты, кесип койсун. Mana жакында болот баары. Mana аткарган атабыз, трансформация болду, анан акча которулганда эртең эч нерсе жок. Качан бүтөт бир кезде. Балким ал убакта биздин акимибиз да кетип калат. Уланбек сиз да кетип каласыз бул жерден кызматтан. Эч ким жооп бербейт. Мен жоктом мындай болгон экен бүтпөй атыптыр деп дагы бир жаңы аксакал келип калат да бул жерге. Анан биздин Түрктү бир кыдырып көрсөңүздөр, мисалы үчүн акимдер кыдырып көрдүбү көрбөдүбү билбейм, көчөнү карасаңар, көчөдө бул жерде толтура кыз жатат, уйдун баары көчөгө чыгарабыз. Анан жанагы көчөгө жолду оңдогондо таштар түшүрбөдү. Аны үйүп алганбыз, керекпи керек эмеспи? Ар бир үйдүн эшигинин астында моло таштар бар жыйналган, анан кумдар бар. Көчөнүн көркү деген биздин Түрктүн көркү эми шунук. Ана мындай чыкмактанабыз, Түп шаар болгондо биз Түрктөн келдик. Акимдин районунан деп. Өз сөзүндө облус жетекчиси Уланбек Далиев кагаз бетине жазылбаган баалуулуктардын маанилүүлүгүн баса белгилеп, айлана чөйрөгө каяр мамиле кылууга чакырды. Жыйын 2 саатка жакын созулуп, аксакалдардын батасы менен жыйынтыкталды. Жалаяк жууган сууну көчөгө төкчү маселе дейт. Гүлдү
bir жерге додолоп койгучу чыгарып кетчү. Малдын өлүгү көрүнчү эмес дейт андай. Короодон бир мал өлүп калса аны бир жака жолго чыгармак турсун, аны кандай жок кылчу билбейм. Ал кезде яма беккер дегендер жок болчу. Эмнеге ошондой кыла албайбыз дейт. Азыр кичинекей баланын памперсин ыргытабыз, көрүнгөн тебелейт. Анан оору кайдан дейбиз. Бул илгери ата бабанын ырым-жырымы, биздин улуттук баалыктар көп жазылбаган. Эгерде жайытка барсаң, журтуңду таза кармап, көчөрдө кайра тазалап аягына чейин. Ушу акыр чыкыр калып калса ошол жерде шайтан уялайт. Кийинки жыл келгенде малга зыян болот, балага зыян болот деп. Азыр чындыгында көрүнгөн жерге ыргытабыз. Ушул көздөн далгы, жолдун жээгин ыргытабыз. Эшиктин алдында керек биреги жок, кум шагыл төгүп салабыз топурак, ошол жыл менен калат. Дүйнө деп болот ошо бир. Чыгарып салуу жок, пайдаланып бүттүң ашты алып салды, анын не кереги бар анын. Мал байлайбыз, анын кыгын жолдун жээгине алып төгүп коебуз. Жаган чачым болот, жолго кирет. Мунун баарын бирибизге айтпайбыз. Кокуй мени жаман көрбөсүн, мен айтпайм, бөлөк бирөө жаман көрсүн дегендей. Ошону айтып койсок болот, квартальный айтсын, көчөнүн аксакалы айтып койсо болот. Бирибизди тарбиялабасак, тигилердин айтканы чын. Бирок мен эчтеке болбой атат дегенге кошула албайм. 364 километр жол салынууда. Көлдү бойлоду, мен башка областта айтпай эле коеюн. Чоң жолдор, стратегиялык маанидеги. Түпкө келген мына билесиңер өзүңөр. Балбай корунду, балыкчы Барскон 100 километрден ашык ички жолдор мына. Айыл аралык жолдор. Бирок салынып бүтө элек, мунун баары бүтөт бuyruк. Жакынкы 2 жылдын ичинде жол, суу, мектеп, бала бакча деген маселенин баары толук чечилет. Мамлекет күчтөндү, мүмкүнчүлүк бар. Эл аралык мамилелер оңолду, тышкы саясат оңолду. Биздин мамлекет менен эсептеш баштады бөлөк мамлекеттер. Чек аралар чечилди. Аз гана убакыт калды, бир аз гана тилкелер калды. Дээрлик чечилип бүтүп калды. Мына Кытай менен Ысык-Көл мына бедел аркылуу чек ара пост ачылат. Алака мамиле күчөйт. Товар алмашуу. Биз аяка жөнөтөбүз, жана өтпөй аткан продукцияларыбызды, сата албай аткандарыбызды алардан алып келебиз. Чөп 400 сом, 500 сом болуп атты мына кыштай. Ошону өзүм сатып аттым, ошону. Кымбат дедик. Арзан болсо да жакпайбыз, кымбат болсо дагы. Сүттүн баасын колдон келишинче мынакей тескирип бир атат, бир калыпка чөт апабыз, сүттүкү дагы. Көп талаш тартыш болду. Сүт өндүргөндөр чындыгында малда азыр бүтүш оор. Эгерде эгин мол болсо, мал багуу жеңил, кургакчылык болуп калса, мал багыш оор болот. Чыгым көп болот. Ошондой эле жайыттар маселеси. Көчүп конуу. Жана бир эжек айтпадыбы? Жолдун жээгинин баарын эле бул биз туристтик зонабызды эмнебиз деп. Алыскы жайыттарды пайдаланбай келет. Бул боюнча маселе көтөргөнбүз. Туруктун жолун ачып, алыскы жайыттарга шарт түзүп, Малышайга барып өтүш керек. Жакын жайыттар разгрузка кылып, деградациядан сакташ керекпиз. Баары өзүбүздүн колубуздагы нерсе. Жекеле мына бийликке айтыш керек, талап кылыш керек, бирок биз да жардам берелик. Жалпы эл жапа турмак жардам берип, элдин жалпы жашоо соңол боюнча сиз айткандай жанагындай көрсөткүчтөр 100дөн ашып 200гө барсак дагы бир тыйын. Ошондуктан мамлекет башчыбыз да урматтуу Садыр Кожоевич бунун үстүндө да күнү түнү талап кылып атат бизден. Бардык шарттар түзүлүш керек. Ар бир адамдын укугу корголуш керек. Тышта жүргөн мигранттарды чакырып атабыз. Азыр Кудайга шүгүр жумуш орундары түзүлүп калды. Бирок иштегенге барган жараныбыз аз калды бизде. Барбай атат жумуштарга. Жол салынып атат, ошондо иштеген балдарыбыз жок, барбай атышат. Айла жоктон тыштан жалдап атышат. Бизден өзүбүздөн барып иштеп берген балдар толук иштеп бербей атат. Бир-эки күн иштесе суранып атат. Чөбүм калды, сугатым калды. Тойго барат элем.
Тулған кылат элем деп. Ал күтпөй туат. Курулуштарга барбай атышат. Тигүү сектор ачылган. Булар бир 50% тегерегинде адамдар иштейт. Азыр көпчүлүк жабылып калды мына сезон башталганда. Келбей атат. Заказ бар, жумуш орду бар, иштей турган кишибиз жок. Азыр билинбеген менен акырындан жана курулуш тармагындагы жумуш ордундагы жеңил өнөр жайындагы дегеле кызматтардын баарын акырындай алдырып атабыз да. Өзбек туугандар келип иштеп атат курулушта. Индиядан келгендер, Непалдан келгендер, Бангладештер билгизбей аралап келип басып аткан. Иштеп атышат алат. Жазында бир биздин жарандар менен ошо чет элдик мигранттардын ортосунда дагы бир стычка болду. Мыйзам маселелер болду. Мен көп жерде айтам, мына өткөндө Өзбекстанга бардык. Чоң ишканаларда бардык жерде өздөрү иштейт экен. Өзбек балдар, өзбек кыздар жүрүшөт иштеп. Эмнеге биз иштебейбиз ошентип? Анча-мынча жумушту намыс көрөбүз. Келечекте бүт эмне жумуш орду болсо өзүбүздүн жаранда иштеш керек. Өзүнүн үйүнө алып келиш керек биреше. Акча өзүндө калыш керек. Ошол көндүрөлүк балдарды. Аз бул көппү берекесин берсин деп мына жылына ирети менен пенсияны көбөйтүп атат. Айлык акыны көбөйтүп атат. Пособияларды көбөйтүп атат. Мына мен калп айтпай эле коеюн. Өндүрүштүн көлөмү көбөйдү. Жылда республикалык бюджетти аткаралчу эмеспиз. Быйыл аткарып баштадык. Бул баягы мындай көрүнмөгөн менен салыштырмалуу бардык нерсечи. Жанагындай жаратылыштын арканда бир кырсыктарынан сактасын. Былтыр Корундуда, Көчүдө, Тал сууда 20 мүнөт күн жаада эмне болдук? Айлабыз таппай кете аз калдык мынакей. Үйүндө турган мен барып көрдүк. Аш үйүнө кирип, пумдан бери халатыңын бери агызып кеткендей болду ушундай. Ошондо апат, жер титирөө, шамал, селден сактасын деп тилейлик. Кичине пейилибизди дурустайлык бири-бирибизге дагы. Жок дей берсек, жоктун түбү жок. Жаман деле көрө бербей, жакшыны да көргөндү үйрөнөлүк туугандар. Айтылган сын пикирди туура кабыл алалык. Ошонун үстүндө иштейлик. Мен мына бул жерде айткан сунуштарга, сын пикирлерге мен кошуламын. Мойнуга алабыз күнөөлөрдү. Баары ошондой иштебей атканбыз. Буга чейин биз жыйында да айткам, өздөрүнө да айткам ушул болуп атат деп. Акимге да айткам, айыл өкмөтүнө да айткам. Мына ошол эле маселе бүгүн айтылып атат ушул залда. Суу боюнча дагы, курулуш боюнча дагы. Ошондуктан урматтуу жыйындын катышуучулары колдон келишинче аракетти кылып элибизге кызмат кылып беребиз. Мен өзүм белгилеп алдым. Айтылган нерселердин баарын ушулардын үстүндө иштейбиз. Эгерде маселе болсо менин эшигим ачык, ар дайым телефонум бар. Өмүрбек күндө мага 2 жолдан чалат. 5 жол чалат, 2-өн алам, 3-өн албай коем. Sütü götürgöndü, özü dam olsun, etsek Ошондуктан телефон чалсаңыздар да болот. Жазылып келсеңиздер мен кабыл алам. Чоң сүйлөшөбүз. Силердин үндү кабыз. Чоң чечкенге аракеттенебиз. Анда суроолор жок болсо, 2 сааттан ашып калып жолукканыбыз. Өнүм өсүп 6 сан аман 4 көз түгөлдөгөндөй жакшылыкты тилейли. Мамлекет өсүп өнө берсин. Жашыраак өтөп көптөрөлсүн. Апаларга, аталарга бактылуу дөөлөттү карлык берсин. Атыбызга, акыбызга ыраазычылык билдирелик. Ушул күндү көрсөтүп, арыбызга ден-соолук берип, күч жерде чогултуп аткан Аллага чексиз алкыштар, алкоолор, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун.
баардык өтүп кеткен аталарымдын кармактар акыретти разы болсун. Артында калган баарыбызга Кудай Таалам кудуретчи менен ынсап топ берсин.